Assalomu alaykum. Алейкум салам. Алейкум ассалам. Men registratsiya qilsam, initiat tushib bitgan bazada yo'q dedi. Bir oydan o'tib qoldi. Men qayta boshdan registratsiya qilsam bo'ladi, granitsaga chiqib kelishim kerak men o'shaning uchun. Siz штраф алдыңыз ба, алған жоқсыз ба? Штраф aldım. Ошол штраф алганда эле тууган ошол штраф алганда эле ошол штрафты төлөдүңүз да, төлөгөндө ошол чек төлөгөн 15 күнгө жарактуу. 15 күн ичинде эч кандай чыкты кирди кылбай эле перерегистрация кылып алсаңыз болот. Siz 15 күн өтүп кеткенден границадан чыгып келиш керек да ошондо мондо. Эми 15 күндөн кийин уже сиз кайра регистрация кылам десеңиз, кайра штраф салып коюшу мүмкүн. 2 штраф алсаңыз черный списокко түшөсүз. Так что Трудовой договор бар да, трудовой договор бар. Трудовой договор болсо ham чыгып келиш керек граница ошондо. Ооба, анткени сиз регистрацияга турушуңуз керек да. Трудовой договор болгону менен сиздин регистрацияңыз жок болуп атпайбы? Так что кирди чыкты жазап каласыз, эгерде 15 күндөн ашык болуп калса. Рахмат, ошону сурайын дедим. Чиздирге керек. Рахмат. Урматтуу мекемдештер, границага каттаганда бизде Асан ака бар. Бизден консультация алгандар, бизден неме алгандар, мисилерден сурап бердим. Биздин өзүбүздүн водитель менен кири чыкты кылыңыздар. Номер биздин немеде турат экрандо. Кааласаңыздар, мага личка алсаңыздар, мен сиздин личкага номерди таштайм. Так, Байшыкеден Бүсайра дагы берет окшойсузбу? Бүсайра бериңиз. Мекемдештер жазылабыз кезеге. Бүсайра, бериңиз. Куатбек беке, сиз айтып атпайсызбы, каждый өзү киргенге аракет кылсын депчи, анан кийин каждый эле өзү кире бербейт экен, кире албай атабыз, анан кээ бирлер болсо ушу микрофондон сүйлөгөндөн да уялышат экен да, кантип не деп комментарий жаз. Анан мен баарына эле берип атам сиздин каналыңыздычы, кошулгандар кошулуп атат, ушинтип оңой эле депчи, анан сен берип койчу деп эле мен түз эфирге кирейин десем эле мындай эме кылып калышат да. Анан дагы бирөө вопрос сурап атат да, аялынын трудовой договору бар экен, бардыгы нормальный экен. Күйөөсү болсо былтыр сатып алып трудовой договорду, ошол менен эле азыр жашынакай болуп эле жүрөт экен да, эч спокойно эле регистрациясы нормальный, ошол менен эле 3000ге сатып алып регистрацияны, трудовой договорду. До сих пор нормальный эле жүрөт экен. Анан ошол аялынын эмеси менен, трудовой договору менен тигинден сомнение болуп атат да, эми азыр мына закон чыкты го, 90 күн калыш керек, анан суда дегенче ал уже коркуп атат да. Меники фальшивый, ошо менен жасалып калган, аялымдыкы эме бессрочный экен трудовой договоручу, ошо менен кайра жанагындай перерегистрация эмне кылып алса болобу? Же до конца октябрга чейин ошентип жүрө берсемби? Перерегистрация кылып койсо деле болот, эжеке. Ал аялынын трудовой договору менен нике күбөлүгүн алып, экөө тең ошол трудовой договорду алып алып федеральный миграционный службага барат жана хозяин менен. И ошол жерден эле тигиреки аялынын трудовой договору негизинде перерегистрация кылып коюшат. Ошол трудовой договор менен жазалган почти 6 ай 7 ай болуп калды да, анан кийин барганда трудовой договорду алып кирип кетип, анан силердики базада бар экен жок экен деп текшерет го. Эми азыр барса дагы ошентип текшерип анан айтат да, баары жок деп, анан ошого жараша иш кылышат да, Ооба. Макул, чоң рахмат, түшүндүм, ошентип айтып коеюн. Хорошо. Чоң рахмат. Эргешбай бергиле. Андан кийин Амирбек. Эргешбай кнопканы басып сүйлөңүз. Так, Эргешбайда жок, Амирбек сизде сөз. Микрофонду басып туруп сүйлөңүз. Саламатсыздарбы. Менде мындай суроо болуп атат да, мен жанагы продление жасатканда трудовой договорду сатып алгам да, бирок кийин официальный жумушка кирдим. Ошону сурайын дегенде эчтеке болбойбу, ал кандай болуп калат кийин? Сиз официально кайра кирсеңиз, ошолеркини перерегистрация кылып коюңуз регистрацияңызды. Потому что тигиреки сатып алган трудовой договоруңуз базадан чыгып кетсе, регистрацияңыз да базадан чыгып кетет. Регистрациясы жок жүрүп каласыз. Ошон үчүн жаңы трудовой договор менен барып кайра перерегистрация кылып коюңуз. Аны каяка барабыз? Эмеге ФМСке барамбы? Сахарова. Каяка бармалы? Сиз хозяин табасыз, квартиранын хозяиныбы, өзүң ошол экөөңүздөр жетелешип алып барып туруп эле миграционный службадан же болбосо
жана госуслугиден эле кайра перерегистрация берип коесуз. Рахмат. Так, урматтуу мекенчилер, менде бир суроо бар эле, Мирлан байке. Мен карындашым российский паспорт аламыз да, по браку. Анан Сбербанктан справка алат экен го, бир счет боюнчабы, эмне боюнча. Ошол справканы алууда азыр жанагы миграционканын аркасында печаты жок экен. Миграционканын суроогу өтүп кетти. Эми ушул жаңылап келип барып границага чыгып келди. Эми бир справка алыш үчүн биздин кыргыздар ушу жаңы мыйзам чыкты 1-майдан. Ошол мыйзамга ылайык эми силер границага чыгып келишиңер керек деп, мындай айтканда бизге дополнительный затрат тагып атат да, законно эле это деген суроо болду. Эми мага дагы Кубатбек ушул суроо менен бир 4-5 киши кайрылды ушул жумада, потому что Сбербанкта ушулкиндей положение чыкканбы же көрсөтмө чыкканбы, что жанагы миграционный картанын сроктору жанагы эле 3 айлык көрүнөт го, ошол менен эле чектелген деген сыяктуу неме чыгыптыр да. Эми бул Сбербанктын сотрудниктери эч кандайдыр мамлекеттик жанагыдай миграционный карта регистрация боюнча эч кандай адис эмес. Булар билишпейт өзлөрү. Өзлөрүңүздөр билесиздер, алар граждан России, алар вообще миграционный законодательство не разбираются. Анан ошол жерде жана 115 федеральный закон деген бар бизде. Туура айтамбы? О правовом положении иностранных граждан деген. Ошол жерде 5-статьяда жазылып турат. Миграционный картанын срогу трудовой договордун же болбосо гражданско правовой договордун срогуна чейин узартылат автоматически. Эгерде ошол экинде оформить этилген болсо деп. Трудовой договорлоруңуздарды көргөзүңүздөр. Мынакей меники узартылган трудовой договор менен официально иштеймин. Эгерде сиз мага ушул эки услуганы отказ кыла турган болсоңуз, мен сизге арыз менен кайрылам деп, ошол эки арыз менен кайрылыңыздар. Алар сиздерге письменный отказ берсин. Ошол эки Сбербанктын сотрудниги пускай ошону мындай сөз менен эмес, жазуу түрүндө жазып берсин. Мына Сбербанктын баланчанчы приказынын негизинде биз ошондой миграционный карталарды албайбыз. Жана ошол экиге банктык кызмат көрсөтүүдөн отказ кылабыз, баш тартабыз деген кат жазып берсин. Ошол катты бизге бериңиздер. Анан биз ал Сбербанк менен соттошобуз кызылдай. Мага эч ким ошол эки арызды көргөзө элек. Мага 2 жолу, 5 жолу ошол экиндей киши чалды. Мен 5 жолу тең айттым. Кайрадан барып ошол эки Сбербанктын сотруднигинен ушундай письменный отказ алып келип бериңиз мага. Мен ошол экини сотко берейин десем, экинчи жолу барганда бардык Сбербанктын сотрудниктери отказ жазып бербестен письменный ошол экилерге кайра банктык кызматтарды көрсөттү. Так что мен жердештериме дагы айтат элем, эгерде сиздерди дагы Сбербанктан ушундай кылып отказ кыла турган болсо, сразу ошол жерден письменный отказ алыңыздар. Письменный отказ алып келсеңиздер, анан мен ошол письменный отказга мен арыз жазганга мүмкүнчүлүгүм болот. Анткени баарысы эле сөз менен айтып коюп атат, болбойт деп. А так экинчи жолу барганда ошол эки банктык кызматтар пускай жазып берсин ошондо. Письменный отказ алып келип бер кубатына. Мен ага арыз жазып официально Сбербанк менен соттошконго даярмын. Ал кызматкерлер антип отказ кылганга акысы жок. Мирлан байке, мына ушул именно кайсы мыйзам чыкты, кандай кайсы бул приказдын негизинде булар таянып 1-майдан деп булар сыласы деп айтып атат. Мен түшүнбөй жатам да. Именно ошол приказ боюнча дагы, именно сиз жаткан жанагы статья боюнча дагы мен ойлойм биз отдельный видео обращение жасашыбыз керек. Мен ойлойм бул ишти өзүм колго алайын деп атам, кулай буюрса. Себеби миңдеген биздин кыргыздар бүгүн азыр из-за какой-то бир справка үчүн, какой-то бир приказ чыкты деп, качан чыкты приказ алда эч жок. Ал Сбербанктын өзүнүн внутренний приказыдыр. Ал мамлекеттик деңгээлдеги приказ эмес. Ал мамлекеттик деңгээлдеги приказ чыкса, биз миграционный юристтер биринчи билишибиз керек эле ал приказ жөнүндө. Ал жөн эле Сбербанктын ичинде бир кандайдыр бир приказ же бир көрсөтмө, пускай ошол көрсөтмөсүнүн номурун ошол эки ссылкасын керек да магачы. Ошол экини мен официально Сбербанктан сурап, мына баланча 1-майдан баштап ушундай приказ чыгарып алып турсаңар, пожалуйста, ошол приказыңарды көргөзгүлө деп туруп, анан ошол приказды мен сотко бере алам. Мамлекеттик сотко берем дагы, анан ошол эки соттон утуп ала турган болсок, Сбербанкты кандайдыр компенсацияга жыгып алабыз. Все, отлично. Мен бул дагы сизге личный байланышабыз бул боюнча кеңири.
Так, Назура сурооңуз бериңиз азыр. Мекендештен суроолор пайда болуп калды. Андан кийин Нуржигит ак жол, андан кийин Минура. Назура бериңиз сурооңузду. Кнопканы басып сүйлөңүз. Эже. Саламатсыңарбы? Менде мындай суроо бар да. Мен эки баламы өзүбүздүн үйгө регистрацияга койгонбуз. Бирок жана отпечатка тапшырылган эмес. Кызым 16 жашта. Балам 12 жашта. Ушуларга эми отпечатка тапшырып келишим керекпи, кандай кылышым керек? Бирок биз азырынча Кыргызстанга кетпейбиз да. Анан документтерин апарганда балам атында үй болгон үчүн балдарым барбайт да, документтерди толтуруп барып эле өзү регистрацияга коюп келет да. Ушул суроо жүрөгү экөө болуп атат да. Ушуга бир кеңеш берсеңиз. Манзура эже, бул милдеттүү түрдө өткөзүш керек. Анткени эми жакшы айтпай жаман жок дейт. Тигиреки мектептерден азыр дактилоскопический карталарды сурап атат кээ бир мектептерден. Же болбосо ошол мектептерди Федеральный миграционный службанын сотрудниктери келип кадимкидей текшерет. Бурегинде канча мигранттын баласы окуп атат, канчасы иностранец, канчасы гражданин Россия деп. Ошондо дактилоскопический карталар чыкпай калса сиздердин балдардын жанагы срок нахождения деп коет да. Россия Федерациясына жүрүү мөөнөтүн кыскартып коюуга же болбосо ата энесине штраф салууга акысы бар. Анан ата энесине штраф салса, эки балага сразу 2 штраф алат дагы, анан черный списокко чыгып кетет. Же балаңыз, же келиниңиз. Ошон үчүн обязательном порядке алып барып, азыр сроктор регистрациясы бар да, отпечатка тапшыртып, дактилоскопический карта алып коюңуздар. Эми дагы бир суроо да. Мынабу мен өзүм апарбай эле балама кошуп жөнөтсөм боло берет же обязательно өзүм апарып келишим керекпи буларды? Негизи законный представитель өткөзүш керек да. Законный представитель сизби? Атасы, энеси сиз да. Ооба. Значит, анда сиз барышыңыз керек. Башка киши барганга или башка кишиге сиз доверенность жазып беришиңиз керек. Ушул менин балдарымды өткөзгөнгө акысы бар деп нотариально жазып беришиңиз керек. Рахмат. Нуржигит бергиле суроону. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nurlan aka. Алейкум ассалам. Күнү Куатбек ака суроо бердим эле эме депчи, баягы ГПК менен самозанятый жөнүндө сурайын дедим, жол жобосун. Мен 15 жылдан бери Москвада иштейм. Бир квартирада постоянно регистрацияда турам, анан баягы ГПК менен самозанятый жөнүндө сурап алайын дедим да, жол жобосунчу. Мен Москвада Кыргызстан поликлиникасына биз тамак таркатабыз, анан Орустан өзүнүн государственный эмелерге тамак таркатып иштейбиз да. Анан ошого ГПХ, анан баягы самозанятый жөнүндө суралайын да, кандай жол жобосун алсам болот, турдой договор жасап алсам болот дедим. Эми гражданско правовой договор жөнүндө айтсам, негизи бул жанагы 115 федералдык закондун 13 пунктундагы 10 статьясында көрсөтүлгөн бул трудовая деятельность иностранных граждан дегенде. Кыргыз Республикасынын жарандары же башка иностранный гражданиндер Россиянын Федерациясынын территориясына киргенден кийин 3 айдын ичинде же трудовой договор же болбосо гражданско правовой договор түзүш керек. Трудовой договор бул ишкана менен түзүлөт. Эгерде сиз бир кандайдыр бир ишканага иштесеңиз, ошол ишкана сизге трудовой договор берет, сизге налогторун төлөп турат. И ошо трудовой договордун негизинде сиз регистрацияңызды узарта аласыз. Ал эми гражданско правовой договор деген бул ошо Россия Федерациясынын частный жеке кишиси менен түзсө да болот. Мисалы үчүн сиз ошо жеке кишилер менен иштеп атканыңызга байланыштуу, эгерде ошол экилердин бирөө граждан Россия болсо, ошо менен эле простой письменный форма түзүп коесуз. Биз буреке гражданско правовой договордун формасын ушу каналга мына Куатбек илип байлап койгон атайын. Единственный, сиздер ошол эки гражданский правовой договор түзгөндөн кийин 3 күндүн ичинде Федеральный миграционный службага уведомление беришиңиздер керек. Милдеттүү түрдө. Же ошол жана гражданин Россия эгерде госуслугасы бар болсо, ЕЦП деп коет, единый цифровой подпись. Ошонусу бар болсо, ошол госуслугиден деле уведомление берип койсо болот. Ошол экиндей атайын немеси бар да, приложениясы бар ошол жерде. Же болбосо алып барып берет ошол эки гражданин Россия тиешелүү миграционный службага, либо почтадан салып ийсеңер болот. Андан кийин сиз ошол трудовой договорду заключать эткенден кийин өзүңүз барып налоговыйдан же болбосо банктардын деле отделениясын ачып калды азыр самозанятости.
же болбосо жанагы МФЦдан самозанятость ачасыз, мой налог деген приложениени скачать этип, ошол жерден айына өзүңүз налогду төлөп турасыз. И ошону менен сиз абсолютно законно Россиянын территориясында жүргөнгө акыңыз болуп калат. И жанагы гражданско правовой договордун негизинде регистрацияңызды дагы узартсаңыз болот. Кыскачасы баягы түшүнбөй атам да, баягы канча суммага канча төлөп калгам, канча айлык кандай суммага коюшум керек, ошону сурайын дедим да. Бүгүн ошого түшүнбөй калдым да. Сиз алган доходдун 4% төлөнөт. Немегечи, тигиреки налогго. Сиз эми мисалы үчүн, чтобы налогду кичине азыраак төлөш үчүн, например, ошо гражданско правовой договорду, например, бир 30 000 сомдун тегерегинде жазып алсаңыз болот. Потому что Москванын прожиточный минимум деген бар. Москвада прожиточный минимум 27 300 канча сом экен, биз аны интернеттен караганбыз. Так что сиз 30 000 сом деп жазсаңыз, 30 000 сомдун 4% 1200-1300 жакын эле сом болот. Сиз айына ошондо 1300 сом төлөп турасыз налогго. Ошондо түшүндүм. Ошондо мен ошо тамак жолдон же полицияга чыгып каламбы, же гаишникте чыгып трудовой договор сурап калганда, ошону самозанятный баягы гражданский договор менен өзүмчө самозанятный көрсөтсөм болобу ошондо? Эчтеке değişпей ошого? Азыр бүт баардык азыр таксисттердин почти 90% өтүп калды, Кудай буюрса, мына самозанятостька. Мына каждый раз ушу биздин көрсөтүүбүздөн кубат акыбыз гражданско правовой договорду аябай рекламалап атабыз, потому что бул кыргыздар үчүн жанагы трудовой договор жок, неофициально иштеген кыргыздар үчүн бул выход. Ушул гана выход бар. Так что ошол эркин менен иштеңиздер. Сизге дагы ошо милиция тособу, ФСБ тособу, таможня тособу, гражданско правовой договоруңуз өтөт. Сиз налог төлөп аткан болсоңуз, ошол эрки гражданско правовой договор действительный. Ошондо гражданский договорго профессияны указать этишин кереги жок, водитель же болбосо теги курьер деп айтыштын кереги жок. Указать этесиз, ошол жерге жазып коесуз. Мисалы үчүн машина айдап жүргөн болсоңуз, водитель машина деп коесуз, автомобиль, все болду. Рахмат, Кубат ака, Мирлан ака, сиздерге ыраазымын. Түшүндүм мен полностью. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат сиздерге чоң. Эми так, Минура бергиле суроолорду. Анан Боря. Саламатсызбы? Менин азыр 8 айлык боюмда бар. Регистрациям жакында бүтөт. Азыр иш жерде иштебейм. Сахарова жок. Кантип жасасам болот кайра регистрацияны? Жолдошуңуз официально иштейби? Жок, жолдошум азыр Кыргызстанда. Анда в срочном порядке гражданско правовой договор түзүш керексиз бирөө менен. И ошо гражданско правовой договордун негизинде сиз Сахаровадан өтүп, азыр регистрацияңыз бар экен. Сахаровадан өтүп, көк карточканы алып койсоңуз, анан ошол эркин негизинде гражданско правовой договордун негизинде узартып аласыз экен. Сахаровага барыш керекпи? Обязательно. Сиз качан бардыңыз эле акыркы жолу? Бардыңыз беле, деги өттүңүз беле вообще? Мен 3 жылдан бери Москвадамын, анан КТЧКга кирип чыкканым 1 жыл болду. Сиз в срочном порядке регистрацияңыз болсо, барып өтүңүз эжеке. Потому что дактилоскопический картасы жок жүрсөңүз, выдворение болуп кетесиз эжеке. Азыр көпчүлүк кыргыздар бизге кайрылып атат, сразу эле көчөдөн текшергенде биринчи очередь регистрацияңды текшербейт. Азыр трудовой договор текшерет, и анан ошо дактилоскопический картаны текшерет. Болду. Калган текшербей деле калды. Кыргыздар уже көпчүлүгү уже регистрацияны жакшы эле коюп атат, так что ошол экелерди гана сурайт. Азыр мен 3 жылдан бери Сахаровага барбадым да, азыр эч нерсе болбойбу, барсам эми эжеке, мен эч нерсе болбойт деп айта албайм, потому что эми Сахаровада жана дагы түшүндүрүп кеттим, аябай көп мигрант Москвада чогулуп алган. Ошондуктан азыр сен качан келдиң, 1 жыл болуптур, 2 жыл болуптур, сенин убактың өтүп кетиптир дебей эле регистрацияң бар болсо эле өткөзүп атат. Базада регистрацияң чыкса эле. Так что регистрация таза болсо. Бармайынча сиз билбейсиз да, барыңыз, барып көрүңүз. Макулбу? Жасалган трудовой договорлор өтө экен азыр. Ошондойлор жасатып туруп регистрация жасатсак. Гражданско правовой договор жасаттыңыз беле же трудовой договор жасаттыңыз беле? Жок, азыр кыргыздар жасап атат го, трудовой договорду бир жерге коюп, фаршивый жасап атат.
Эми эжеке желательно фальшивыйга жолобоңуз. Лучше гражданское правовой договор түзүңүз эжеке. Гражданин Россия тууган тааныштар барбы? Ооба. Ошолердикилер менен сүйлөшүп туруп эле гражданское правовой договор жазайын десеңиз эле кубатка кайрылсаңыз бир күндө жазап беребиз. Хорошо? Ошолердикинин уведомлениясын өткөзүп туруп эле болду, официально иштеген болуп каласыз. Барып узартып алыңыз регистрацияңызды. Азыр төрөп калсаңыз анан регистрациясы жок, анан чыкканда башка проблема болот. Гражданство. Кандай? Фамилиясы башка болсо эчтеке болбойбу? Кандай фамилиябыз башка болсо эчтеке болбойбу? Кимдин фамилиясы башка? Мен түшүнбөдүм. Азыр гражданство адамдын фамилиясы башка болсо, Эжеке гражданствосы бар адам мага демек орус болсун, мага итальянец болсун. Самый главный гражданин Россия болсо болду. А фамилиясын вообще тут роль не играет ал. Рахмат сизге чоң. Хорошо.